Фестивалга окуу жайынын ректору баш болгон профессордук окутуучулар курамы, студенттер жана Бишкекте Корея элинин улуттук тамак аштарын даярдап шаардыктарга тартуулган Ханс ресторанынын адистери катышты. Аталган университеттин технологиялык факультетинин коомдук тамактануу азыктарынын технологиясы кафедрасынын күнүнө арналган мындай иш-чаранын негизги максаты болочок адистер ресторандарда, кафелерде, деги эле коомдук тамак аш жайларында иштөөдө өз ара тажрыйба алмашуу болду. Булар ошол жана Түштүк Кореянын ресторандардын борбор центри ошол биздин кафедра менен биргеликте иштешет. Алар келип мастер-класстарды, жана аргасындай ошол Түштүк Кореянын ар кандай тамак аштарын, кандай тамактарын мастер-класстарды көргөзөт. Аны менен биздин балдар ошол мастер-класстарды көрсөткөндө биздин балдар дагы ошол кандай алар Түштүк Кореяда кандай тамак аштар жасалат экен, ошолордун кандай түрлөрү бар, биздики менен кандай деп ушундай биргелешкен бир иш-чара болуп атат да. Фестивалда адегенде Корея эли сүйүп жеген кимчи деген тамак кандай, анын эмне пайдасы бар, ал кантип жасалары тууралуу кеңири түшүндүрмө берилди. Андан соң Ханс ресторанынын башбошчусу шеф Хан кимчини жасоодо кандай азык-түлүктөр кошулат, кандай ирет менен жасаларын айтып, чебер класс көрсөттү. Яблоко. Имбирь, знаете, да, имбирь? Имбирь идет. Яблочную чеснока. Это обязательно идет. Даяр болгон кимчини фестивалдын катышуучулары даамдап көрүштү. Айтсаңыз кандай экен? Очень много мероприятий будет. Мен бүгүн бул окуу жайга келип, кимчини кантип жасоону көрсөтүп бердим. Мындагы студенттер мыкты ашпозчу болуп, башка элдердин тамагын жасоону кыялданышат. Жаштарга менден кандай жардам, тажрыйба керек болсо, дайыма даярмын. Кимчини Кыргызстанда жашаган корейлер да көп даярдашат экен. Жүзүнө бөлөк кеминде кимчини 80 килодон же андан да көп даярдайбыз дейт фестивалдын катышуучусу, Кыргыз мамлекеттик техникалык университеттин технологиялык факультетинин студенти Елизавета Ким. Дома готовлю кимчи из пекинской капусты. Үйдө кимчини Кытай капустасынан даярдайм. Капустадан сырткары күрүч жана ар кыл жашылчалар кошулат. Кимчинин өтө көп пайдалуу касиеттери бар. Ал тамакты аш кылууга жардам берет. Ошондой эле ал Корея элинде диеталык тамак болуп саналат. Окутуучулардын айтуусунда фестивалда студенттер үчүн көрсөтүлгөн чебер класс максаттуу болду. Мындай иш-чара коомдук тамактануу азыктарынын технологиясы кафедрасынын студенттерин кесипке багыттоодо жана эл аралык адистерди даярдоодо мааниси чоң. Калия Карыбекова, Жакшылык Идирисов, билим жаңылыктарына.